менде ошол экинде ситуация болгон что бир мындай бажы кызмат бери бир келинди зортуктап койгон. Вакансиядан өтүп бараткандачы. Анан ал келин унчалып да ошо анча бир жыл баягы документин текшериши менен зортуктап койгон. Кыргызстандан чет өлкөгө иш издеп кетип жаткан аялдардын саны жылдан жылга өсүп жатканы эл аралык миграция уюмунун жылдык отчетунда айтылды. Анда былтыр жыл ортосунда дүйнө жүзүндө 540 000 мигрант катталса, алардын 55% аялдар экени көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда эксплуатация, психологиялык басым, адам сатуу жана сексуалдык мажбурлоо сыяктуу коркунучтарга кабылгандардын көбү дагы аялдар экени айтылат. Бул Кудайдын куттуу күнү дейин, эми чиризим болуп аткан эле көрүнүш да. 5-10 тыйын топтоп алып аны кийиндирген күндөр болот, тамак ашын алып берген күндөр болот. Уюмдун отчетунда мигрант аялдар мекенине кайткандан кийин да бир катар көйгөйлөргө туш болору белгиленет. Бул багытта системдүү колдоо жетишсиз болуп, реинтеграциялоо программалары жок экени айтылат.